2023 жылдын 21 декабрында Жалал Абад облусунун Тогуз-Тороо районундагы Тоту Мойдунов атындагы номер 1 орто мектептин жаңыланган имаратынын ачылыш аземи болуп өттү. Мектепти модернизациялоо электр энергиясынын керектөөнү 40%га азайтууга алып келет. Бул ресурстарды рационалдуу пайдалануу багытындагы маанилүү кадам болуп калат жана жергиликтүү бийликтер үчүн орчундуу үнөмдөө алып келет. 2022 жылы башталган оңдоо иштери Аристин инженерлеринин көзөмөлү астында ийгиликтүү аяктады. Жумуштун жүрүшүндө сейсма туруктуулук жакшырды. Чатыр жылууланды. Терезе жана эшиктер энергияны үнөмдөөчү түрлөрүнө алмаштырылды. Заманбап жылытуу системасы орнотулуп, санитардык түйүндөр жаңыланды. Желдетүү жакшыртылды жана кыш мезгилинде жылуулуктун азайышын кыскартууга түрткү берүүчү рекуператорлор орнотулду. Жылуулукту камсыздоону жакшыртуу долбоору билим берүү жана медициналык мекемелерде энергонатыйжалуулукту жана сейсмикалык туруктуулукту жогорулатуу боюнча чараларды активдүү жайылтып жатат. Долбоордун адистери жүргүзүлгөн модернизациялоонун маанилүү экендигин баса белгилешти. Жана аймактагы социалдык мекемелерде энергияны үнөмдөөчү технологияларды жайылтуу көрсөтүлүп жаткан билим берүү кызматтарынын сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөөрүн белгилеп кетишти.